Сиздин сертификатыңыз мына бул жерде. Ушул жерден сизге расмий тапшырып коюуга дагы мүмкүнчүлүк бар экен. Абдан кубанычтамын. Атап айтсак, сиз жөнөкөй эле биринчи, экинчи, үчүнчү эмес, бешинчи деңгээлге, бүгүнкү күндөгү эң жогорку деңгээлге тапшырган экенсиз. Бул Сыбир деңгээли. Тапшырганда дагы жыйынтыгыңыз мыкты болгон экен. Бул бизди кубандырат. Деги эле ушу биздин тестке келген адамдардын жыйынтыгын көрүп, бийик балл алгандарга абдан кубануу менен карайбыз. Анткени демек биздин тилибиз өнүгүп жатат, демек ошого умтулуу бар, үйрөнүүнүн кандайдыр бир ушул жыйынтыктары чыгып турат да. Анда расмий окуп коеюн. Кыргыз Республикасы Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси Кыргыз тест системасы аркылуу мамлекеттик кыргыз тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча сертификат Алдакулов Тургунбай Абдирасуловичка берилет. Жогорку деңгээли Сыбир. Кубанычтамын эжеке, чоң рахмат. Абдан кубанычтамын. Мен үчүн чоң сыймык. Эми жашообузда көптөгөн документтерди, сертификаттарды алып жүргөнбүз, бирок мамлекеттик тил боюнча ушундай сертификатты алуу болгондо да ушул Кыргыз тесттин директору Батма Болоталиевнанын колунан алуу абдан чындыгында кубанычтуу. Эжеке, ушул сынакка кирүүдөн алдын мен интернеттен бир топ суроо издеп, анан суроолор пайда болду да. Анан биздин көрүүчүлөргө ошо Кыргыз тесттин негизги максаты жөнүндө айтсаңыз, ушул мамлекеттик ишкана негизинен кайсы миссияны аркалайт? Деги эле Кыргыз тест системасы эл аралык эле бийиктиктеги, деңгээлдеги системалардай Европа стандартына шайкеш иштелип чыккан. Башкача айтканда, бул жөн эле ички мамлекеттин ичиндеги эле өзүн билемдик кылып эле жөн эле иштеп чыккан система эмес. Бул эл аралык деңгээлге шайкеш, ошого жооп берген, ошону чагылдырган, ошондогу тартипти чагылдырган система. Бул азыр ааламда ошол доорунда бир өлкөдөгү баардык тилдер бир таризде, ошондой эле бүт дүйнөдө мындай колдонууда жүргөн бир тил ошол таризде мындай бааланыш керек да. Ал эми биздин Кыргыз тест системабыз 2012 жылы ошол Казакстанда Казтест деген система бар экен, иштеп жатыптыр. Ал системанын иштөөсүнө 6 жыл болгон экен. Эмне үчүн биздин Кыргызстанда ошол мамлекеттик тилибизди баалай турган система жок? Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин иштеп чыккан жокпуз деген суроолор туулган экен. Дал ошол убакта мен Билим берүү министрлигине, улуттук тест жүргүзүү борборуна дегенде барып калдым эле. Анан менин колума эжеке, сиз деген бир нече тилдүү мугалим экенсиз, мен ал убакта мугалим болуп иштечүмүн. Бизге келиңиз, мына ушуну алып кетиңиз деп деген сунуш берилген. Ошондон баштап, атамгасынан баштап ошону иштеп чыгуунун үстүндө болдум. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр биз жакшы деңгээлге жеттик, өзүбүздү көрсөттүк. Эң негизгиси элдин ишенимине татыдык. Ошон үчүн бүгүн биздин системабыз баардык аймактарда, баардык чөйрөлөрдө мындай толук иштеп жатат. Толук иштеп жатат дегенибиз, эгерде 14-жылы бир гана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин арасында киргизилген болсо, азыр кичинекей балдардан бери, окуучулардан бери жогорку эң эле бийиктикте турган биздин президентибизге чейин тест тапшырып жатат. Бул деген ушул тилге болгон мамилени көрсөтөт, ошондой эле бүгүнкү күндөгү зарылчылыкты көрсөтөт. Ошол зарылчылыкка жараша мындай натыйжалдуу, иштиктүү кадамдар болуп жатканын дагы өзүбүзгө баарыбызга маалым. Андан дагы башка мамлекеттерден айырмаланып, биздин президент мырзабыз мамлекеттик тилибизди бийиктикке көтөрүп, тигинтип конституциялык деңгээлдеги макам берди. Бул бизди ого терден шыктандырат жана албетте ошол биздин элибиздин өзүнүн тилине, өзүнө, тилибизге эле эмес, дилибизге дагы болгон көз карашын түп тамырынан өзгөртүүгө багыт алды да. Анткени эгерде тил жөн эле бир ушундай тиги баарлашуучу эле каражат болуп калса, анда анын жарымдай эле мындай функциясы аткарылган болот. Эң негизгиси ушу биздин дилибиз, чыныгы дилибиз кыргыз болуш керек. Кыргыздын жакшы баалыктарын алып жүрүшүбүз керек. Улууну урматтоо, сый, улуу кичүүгө, аял эркекке, мекенге айтор, жаратылышка болобу баардык жакта биздин өзүбүздүн ага болгон мамилебиз, ошонун баары тең биз менен болуш керек. Каерде болсо дагы биз башкалардан өзгөчөлүп, ой бул кыргыз да, булардын ою, дили деги эле башка да, ушундай кыргыздай жаран көргөн эмесмин, инсан көргөн эмесмин дегенге чейин керек болсо алып барышыбыз керек да. Анткени чындыгы эле биздин тилибиз айтор башкача. Мен азыр эжеке менен сүйлөшүп атып, эжекенин сөзүнөн кадимгидей бир мекенчилдик дем келип турат да. Ар бир сөзүн ушунчалык бир эргүү менен, ишеним менен айтып аткан мен кубанычтамын. Мен көп суроону берейин дедим, бирок
мен өткөндө Ошто Ош мамлекеттик университетинде тестке киргенмин. Өзүмдү эжеке мындай комфортно сездим. Ага чейин баягы компьютерге отурганга чейин мен өзүмдүк абалды айтайын. Толкундануу болду да. Мен эми кандай тапшырам? Мен ойлойм, сынакка келген бардык эле талапкерлер ошондой өзүн сезсе керек. Бирок ошол жердеги суроолордун берилиши, ошол жерде иштеген кызматкерлердин мага жасаган мамилеси абдан мага жагымдуу болду. Ошол тармакты, ошо кыргыз тестин алуу процедурасын жөнүндө айтып берсеңиз, ошол жол жобосу анан аймактарда алып атасыздар, мына Ошто жүрөсүз өзүңүз. Ушул азыр бардык региондордо ушундай иштер болуп атабы же кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Айтор ошо бул иш башталгандан бери эле биринчи биз локалдык деп коебуз, отурган кеңсебизде гана ишти жүргүзчү элек. Анан ошол эле учурда биздин мамлекетибизди толугу менен камтуу үчүн ар бир дубанга барып ошо жеринен тест алабыз. Атап айтсак, быйыл тестти Ош жергесинен баштадык, анткени Ош жергесинен өтө көп ушундай бизге табыштамалар келген экен. Аларды көрүп, анан бул жака келдик биринчи. Мындан ары эми уланыла берет башка жакта. Анткени бүгүнкү күндө чындыгында эле тапшырам дегендер көп, зарылчылык абдан чоң. Ошолорго жетишүү үчүн биз убактыбызды текке кетирбей биринчи айдан эле баштадык эле. Мына азыр 20 күндөн ашып калды, Ош жергесинде жүрөбүз. Ушу айдын аягына чейин бул жерде болобуз. Зарылчылык жөнүндө айтып калдыңыз. Мен мисалы ошо илимий ишимди ишке ашырайын, кандидаттык диссертация жазайын деп тапшырдым да. Дагы кандай зарылчылыктар бар, дагы кайсы тармактар мына ошо кыргыз тести тапшырууга бүгүнкү күндө милдеттендирилген? Ооба. Өзүңүздөр билгендей, конституциялык мыйзамдын 32-беренесинде деги эле бул тейлөө тармагынан баштап жогорку жака чейин бүтүн баары камтылган. Эгерде буга чейин депутаттыкка, эл өкүлчүлүгүнө, ошо эл өкүлүнү болом деп ошо уул кыздар умтулгандар жөн эле тесттен өтпөй эле барышса, эми алар шайлоодон өткөн күндө дагы сөзсүз биздин тесттен өтөт. Бул бир. Ошондой эле мына медицина тармагында, билим берүү тармагында сөзсүз, ошондой эле нотариат деп атабыз, баардык жактагы жеке чөйрөдөгү тармактарга дагы тест ошо кыргыз тилин билүү ченеми киргизилип жатат. Анткени деги эле эл менен иштеген адам жок дегенде кайсы бир деңгээлде болсо дагы келген адамдын, картардын мүдөөсүн угуп, ошого жараша мамиле кылышы керек. Анан башында эле мектеп окуучулары дагы 16-жылы эле баамдоо тестинен өткөн эле. Эми алар 279 токтомдун негизинде ошол башка бир жогорку окуу жайга кайсы жака тапшырууда дагы эгерде алардын сертификаты болсо, бюджетке өтүүгө артыкчылык берилиши керек. Бирок тилекке каршы 19-жылдан бери бул иштебей келет. Эгерде ошол учурунда эле абдан жакшы жыйынтык берип ошол колго алынса, бүгүнкү күндө тесттен өтөт элем деген балдардын саны кыйла көп болмок. Эми Кудай буйрса быйыл деле балким бул ишке кирип, кандайдыр күчтөндүрүлүп, мындай өзүнүн жемишин бере баштайт деген мындай үмүттөбүз. Эми баягы эле үмүт Анан ошол эле учурда бул тармактан башка бизге жарандык ала турган адамдар абдан көбөйүп кетти акыркы убакта. Бирок ошолор келгендин баары тең эле тесттен өтүп атат деп айта албайм. Бир 20% балким өтүп аткандыр, башкалары өтө албай кетип атат. Анткени булар 10 жыл, 15 жылдан бери Кыргызстанда жашаса деле ошого көңүл бөлбөй, эң эле жөнөкөй чөйрөдөгү сөздөрдү деле өздөштүрбөй келишкен. Анткени мунун кереги барбы дегендей ушундай ниетте болушкан. Эми мындан ары дагы бул талап күчүнө кирип атат. Андан кийинки өзүңүз айткандай эле илим чөйрөсүнө багыт алган адамдар дагы сөзсүз түрдө тесттен өтүшү керек болуп турат. Мында дагы бирок ошол илимий жанагы ишинин максатына, ошонун деги эле камтымына жараша дегендей, тематикасына жараша ар кандай дагы деңгээлдер коюлган. Атап айтсак, эгерде башка тилде жазган адамдар болсо, алар жок дегенде А2 деңгээлин билиш керек да. А2 деңгээлинде кыргыз. Эми бул эң эле жөнөкөй жарандык алып аткандар эгерде А1 деңгээлинде болсо, ооба отур кел деп мындай коммуникативдик жагдайда, ошол социалдашууга керек болсо, эми илим чөйрөсүнө бараткан адамдар бир деңгээл болсо да өйдө болуш керек. Ошондой эле эгерде тилди өзү кыргыз жараны, кыргыз тилдүү адам болсо,
Жок дегенде Б1 деңгээлинде тапшырыш керек. Ал эми кыргыз тилде жазып аткан адамдар Б2 деңгээлинде же болбосо С1 деңгээлинде болуш керек. С1 деңгээлинде бул кыргыз тилден, ошол адабияттан, балким кандайдыр бир методикадан жасап аткан адамдардын албетте иши кыйла жогорку деңгээлде болуш керек. Бүгүнкү эң эле жогорку деңгээл бул С1, андыктан аларга С1 деңгээли коюлган. Ошол жердеги берилген суроолордун сыртка чыгып кетпесине же болбосо жаңы суроолор менен толукталып турулушуна канчалык дегенде кепилдик бар? Кандай ошол суроо базасын кантип топтойсуздар, чогултасыздар? Эми бул жакта чындыгында эми баягы 14-жылы айткандан уялмакмын. Анан кандай деген ойдо калат, ошо ишеним болбой калат го депчи. Эми азыр коркпой эле, уялбай эле айта берейин. Чындыгында өтө эле көп кыйынчылыктар болду. Биринчиден ушул тест жаатында кесиптик ушундай бир эч кандай факультеттер жок, үйрөткөн Кыргызстанда деги эле жок. Мугалимдер албетте алар интернет айдыңынан тиги жактан бул жактан жанагындай предметтик тесттерди көрүп, үйрөнчүктөр өз алдынча үйрөнүп тест түзүп келишет. Ал эми системанын тести бул жогорку деңгээлде болуш керек да, эч кандай тигиндей мындай болбош керек дегендей. Биринчи жылдары айтайын дегеним өтө кыйын болду. Анткени жалгыз ошол Москвадан билим сапатын баалоо деген факультетти атайын бүтүрүп келдим да, ошол деги эле ушул тармак боюнча. Ушул тармак боюнча РАНХИКС деп коет, Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте деп коет Россия. Ошол жактан билим сапатын баалоо, анан кийин билим берүүдөгү менеджмент деген факультетти бүтүп келдим. Ошол жакта тест боюнча тигиндей билим алып дегендей. Анан келгенде өзүмдүн чөйрөмдү калыптандыра баштадым. Мугалимдерди ошо тест жагына тарта баштадым. Бирок дароо эле албетте жыйынтык боло болбойт, өтө кыйын болду. Ал тесттерди азыр карасам, мындай Кудайга тоо дейм, ушу ал күндөрдө өтүп кеткен деген. Бирок деген кимге айтасың? Менин адистерим жок дейсиңби, эми дейсиң? Жок деп эч кимге айткан жокмун. Күнү түнү эле эптеп ушундай жоктон бар кылып дегендей. Андан дагы үстөккө косток мына. 14-жылы менин колума ишти алып кет деп ошо сектордун башчысы кылып дайындашты. Анан ошондон баштап эле жарым жылдын ичинде системаны түзүп, жанагы колдомолордун баарын иштеп чыгып, анан кийин декабрда биринчи тестти баштадым. Бул деги эле тарыхта мындай ыкчам иштөө болгон эмес. Башка системалардан келип келген мындай карап айтышат, кантип эле бул деген мүмкүн эмес да, жарым жылда системаны куруп коюу бул мүмкүн эмес деп. Бирок деген 100 күн деген программам болду, күн түн деген менде деги эле түшүнүк болгон жок. Майрамбы тигиби дегендей ошондой иштөөгө туура келди. Анан кийин ошо декабрда өйдө жактан дагы президент аппаратынан өтө тыкыр көзөмөлдөп турушту. Жарым жылдын ичинде эмне кылсаңыз дагы ошо тестти киргизиңиз деп. Ошо 6 декабрда биринчи тест болду Кыргызстанда. Ал ошо сынамык иретинде болду. Жана 15-жылдан баштап 298 адам 13 министрликтен алар келди. 16-жылы 642 адам окуу чөйрөсүнөн келди, мектептерден. 17-жылы президенттикке талапкерлер келди. Элестетсеңиз, мына ошого чейин мен 17-жылга чейин жалгыз иштедим десем болот. Анткени келип кеткен мындай келишим негизинде келип кетип атты, бирок деген келгенинен дагы кеткендери көп болуп атты. Айтор Кудай бар экен, ушу күнгө жетип, бүгүн жаркылдап атканыбыз каттообо. Бул достор, бул айтууга жеңил. Мына азыр биздин чакан интернет ичинде айтып коюп атат, бирок бул ат көтөргүс жумуш. Абдан оор жумуш. Анткени мамлекеттик тилди кыргыз мамлекетинде канчалык деңгээлде ошо мамлекеттик жетекчилер болсун, илим чөйрөсүндө айтор ошол талапкерлер канчалык деңгээлде билет деген акыйкат бааны бере турган мамлекеттик бир системанын курулушу эжекебиздин эмгеги менен ишке ашкан экен. Мен абдан кубанычтамын. Анан эми бул кыргыз тести негизги максаты мына өзүңүз айтканда, демек мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, ошо коомчулукта үйрөтүүгө багытталган экен. Ана жакында социалдык тармактарда көрүп калдым. Жакшы бир долбоорду демилгелеп көтөргөн экенсиз. Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз, ошо кыргыз тилди үйрөтүү боюнча бир жакшы бир проектти ишке ашырып атасыз. Рахмат. Эми ошол жанакы иштерим аз келгенсип 17-жылы
президенттик жанагы tesттер болоюн деп мына деп турган учурда өзүм дагы эми мугалимге ушундай экенде жөн тура албайт экенсиң. Анан өзүм кыргыз тилден, анан англис тилден мугалиммин да. Анан кийин ушул жакта бир сонун курс бар экен деп угуп, ал жака бардым. Dynamic Education деп. Ал жака барып көрүп, ушунчалык таасирлендим. Татынакай кандай гана бир сонун керемет методикалар менен берип атат. Анан ошол күндөн баштап эле уктабай калдым. Кыргыз тилден тест берем деп аткандар келип атат, окуучулар келип атат, окуучулар жөнүндө ыйлам сурашат. Эгерде ушундай системадан тест берерибизди билгенде биз деген башкача даярданмакпыз. Алар анткени буга чейин тест десе жанагы 4 суроонун ичинен эле жооптун ичинде бирөөнү тандоо дегенди элестетишкен да. Ал эми бул жерде окуусу дагы, угуусу дагы, өзгөчө жазуусу, сүйлөөсү да кирип атпайбы? Баардык көнүмдөр бирдей текшерилип, Анан кийин эгерде ушундай болорду, эмне биз билген жокпуз, эмне бизге эч ким айткан жок деп отуруп ыйлагандар да болду чындыгында. Алардын баарын тең биз видеого да жазып койгонбуз. Анан аларды көрүп алып, өзүм мугалим болуп иштесем мага чейин 24 жыл. Анан кийин алар көз алдымда да ар убакыт. Анан канткенде ошол ыкманы, ошол интернетти колдонуу менен канткенде бир ушундай бир окуунун ушундай китебин деп койдум да. Электрондук китеп түзүп берем, канткенде деп эле ошо оюман кетпей калды. Анан президенттик tesттер да өттү. Андан кийин мекеме болуп биз калыптандык. Анан кийин 18-жылы толук tesттер башталды, массалык түрдө. Мында дагы келип аткандар, өтпөй аткандар өтө көп болду. Анан баарыбыз эле кана эми башка жагын да көрүп аттым. Жетекчилер орундарында отуруп, эгерде кетпесең, тестти тапшырбасаң жумуштан кетесиң дегендер болуп атат деп, ушунун баарын тең угуп отуруп, анан баягы жерден кой, ошону колго алышым керек экен деп, анан кагаздарымды тигинтип топтоп, антип мынтип, канткенде, минткенде деп ошонун баарын тең тариздей баштадым, канткенде деп. Анан ойлосоң эле баары ишке ашат экен да. Анан программдык адистер менен сүйлөшүп, аларга түшүндүрүп, анан мындай болуш керек, биягында мындай болуш керек, анан мындан бул келип чыгыш керек, мынтиш керек деп анан ошентип акырындан анан акыркы 3 жылдан бери ушул ишибиз бир нукка түшүп калганда, иш бүгүнкү күнгө чейин өтө эле көп эле болуп атат, көрүп атасыздарбы? Деги эле дегенге убактыбыз жок. Отуруп алып дегендей жөн отурганга. Анан ошол эле учурда эми кеч бар, анан кийин түн бар, күн бар, анан майрам күндөр бар дегендей. Карасам мына 22-жыл болуп бартат. Ой, 100 жылдыкка карата Кара Кыргыз автономиялык облус болгонунун 100 жылдыгына болуп калса кандай сонун болот эле деп айтор. Акыркы 3 айда менин жамаатымда иштеген балдар дагы ага киришип, бирөө сүрөтүн текшерип, бирөө тиги үнүн текшерип, айтор ушундай чоң санариптик окутуу платформасы келип чыкты. Мен башында баягы электрондук эле китеп деп ойлоп аткам да. Анан кийин иштин жүрүшүндө дагы ушул жерге мынабы болуш керек эле. Анан ушул жака сөздүк кирсе жакшы болот эле. Анан кийин коммуникативдик компетенцияны өрчүтүү үчүн модулдар болсо жакшы болот эле деп отуруп карасам эле 4000ден ашуун баракчаны камтыган ушундай чоң платформа иштелип чыкты. Анан эми аны таанытымы расмий президент аппаратынын колдоосу менен 13 февралда өттү. Биринчиси инновациялык борбордо. Андан кийин экинчиси эл өкүлдөрүнүн арасында өттү. 14-күнү эми билим берүү чөйрөсүндө дагы каралып жатат. Анткени бул платформаны ошо балдар арасында колдонсо абдан эффектив болот эле деген ушундай пикирлер болуп атат. Мен да абдан кубанычтамын. Анткени ушул платформаны түзүп атканда деле мен окуу чөйрөсүн көз алдыма элестеткем. Албетте кесиптик чөйрөнү дегендей социалдык чөйрө деп коет, айтор. Демек, экзаменден ошо тесттен жакшы бала албай, анан өзүнчө кыжалат болуп, анан ушул тестке даярдансам деген кишилер үчүн бир жакшы мүмкүнчүлүк жаралат экен, кыргыз тилин үйрөнүү үчүн.
Азыр биринчи гана деңгээл иштелип чыкты, элементардык деп коебуз, баштапкы деңгээли. Анан өзүңүз билгендей биздин системада 5 деңгээл бар да азыр. Эми С1 дегенден алысмын. С1 деңгээли бул тилди эне тили катары өздөштүрүү деңгээли. Ага мындай аны ойлобой эле коеюн. Ошо берки 4 деңгээлин толугу менен иштеп чыксаң, абдан бир сонун иш болот эле. Азыр А1 деңгээли ишке кирди. Эми А2 деңгээлин дагы башташ керек ошо чукул арада. Анан кийин аны бүтүрүп, андан ары улантып Б2ге чейин. Абдан жакшы, абдан жакшы. Көрдүңүздөр, мына кыргыз тил ушу мамлекеттик тилди үйрөнүү, жалпы коомчулукка жайылтуу маселесинде эң төмөнкү, эң алгачкы пайдуу баллдан баштап бүгүнкү деңгээлге чыгуусуна жана мындан кийин дагы өсүп өнүгүшүнө чоң перспективалык план, максаттарды коюп бел байлап иштеп аткан эжекебизге албетте алкыш айткандан башка сөз жок. Батма Булаталиевна, сизге сапарыңыз байсалдуу болсун. Бизге атайын убакыт бөлүп, биздин мои суроолорго жооп бергениңиз үчүн сизге мен ыраазычылык билдирем. Кудай ыраазы болсун сиздин ишиңизге. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Элибиз аман болсун.